Капаланбагын 27 август күнү саат 20:00 Талас ТВ телеканалында Талас облустук жаштар кеңешинин мыйзамдуу миграция телевикторунан катышып, бул жактагы белектерди утуп алсаң болот. Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда Талас облустук жаштар кеңешинин демилгеси менен түз эфирге чыгып жаткан миграция маселелери телевикторинасы, аны мен Нуржанат Жакшылыков алып барам. Бүгүн биз берүүбүздүн алкагында учурдун актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири болгон миграция маселеси боюнча маек курмакчыбыз. Жана телевикторина деп ат айтып тургандай эле викториналык оюн уюштурмакчыбыз. Ал эми бизде миграция маселеси боюнча жаралган суроолорго жооп алуу үчүн чакырылган коногубуз бар. Коногубуз менен тааныштыра кетсем, Талас облустук жаштар кеңешинин миграция боюнча консультанты Аймира Жумашева эжекебиз бар. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы Нуржанат. Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр бар. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, биз викториналык оюнубуздун шарты менен тааныштырсак, биздин студиябызга келген коногубуз алдын ала даярдалган суроолорду берет. Ал эми сиздер 0704 86 35 30 WhatsApp номерине жооп бересиздер. Ар бир суроонун жообуна 2 мүнөттүк убакыт берилет. Ал эми жеңүүчүлөр эфирдин алкагында аныкталып, белектер ыйгарылат. Ал эми эжеке, келиңиз, убакыттан урдатпайлы. Сиз теле көрүүчүлөргө оюнубуздун шарты, викторинабыздын шартына ылайык алгачкы сурооңузду бериңиз. Анан дагы алып келген белектериңиз менен тааныштырып өтүңүз. Нуржан, бир аз толуктап кетейин, уруксат болсо. Бизге көрүүчүлөргө 2 мүнөт убакыт берилет. 2 мүнөттүн ичинде WhatsApp номерге текст түрүндө сообщение жөнөтсө, биз ошолорду кабыл алабыз. Демек, үн жаздырып жөнөтүүгө такыр болбойт. Ооба. Белектер сиздер көрүп турган белектер, мультиварка, мясорубка деген жакшы белектерибиз бар. Ал эми азыр миграция көйгөй өтө орчундуу турат. Көп мигранттар Кыргызстанга келип атат, жумушу жок болуп атат. Кыргызстан мамлекеттер 3 түрдүү болуп бөлүнсө, бирөөлөр мигранттарды жөнөткөн мамлекет, кабыл алган мамлекет болсо, Кыргызстан мигранттар жөнөткөн мамлекет болуп эсептелет. Биринчи суроодон баштасак, урматтуу көрүүчүлөр, теле көрүүчүлөр, интернет колдонуучулар, эң биринчи суроо призне болсо, биз бул жерде кайырмак деген бир жакшы белегибиз бар. Ошого суроо миграция деген эмне деген суроого жооп бере берсеңиздер болот. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, Аймира эжем айтып өткөн суроого, миграция деген эмне деген суроого сиздер 0704 86 35 30 номерине WhatsApp'тан өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар дагы. Бул жерде Аймира эжекем алып келген белекти утуп алыңыздар. Ал эми Аймира эже, сизге алгачкы суроом болсун. Ушул Талас облустук жаштар кеңешинде сиз иштеп келесиз. Анан бул облустук жаштар кеңеши эмне иштерди аткарат? Талас облустук жаштар кеңеши бул жаштардын уюму 2010-жылы түзүлгөн. 2010-жылы ошо жаштардын маселесин алып чыгып, өзүбүз чечкенге аракет кылайлы деген ойдо түзүлгөн дагы.
жаштарда кандай маселелер болсо ошол менен иштейт. Жумушсуздук, билимдин деңгээлинин төмөндүгү деген маселелер бар, ошолор каралган. Жаштар кеңешинин ошол былтыркы жылдан баштап миграция маселеси боюнча иш алып баштайт. Бул долбоорду эл аралык АКШнын демократиялык комиссия деген бир бөлүгү бар, ошол тарап каржылап келген долбоордун алкагында ушул приздер сатып алды. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Аймир эжем дагы бир жолу суроону кайталап айтып өтсүн. Сиздер болсо жооп берүүгө ашыгыңыздар. Сурообуз жөнөкөй, миграция деген бул эмне? Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушул суроого 0704 86 35 30 номерине WhatsApp'тан билдирүү калтырыңыздар. Ал эми Аймир эже кийинки сурообуз ушул мынакей пандемия болуп, мынакей өлкөдө баягы эпидемиологиялык абал азыркы тапта баягы туруктуу мүнөзгө ээ боло баштады. Пандемия ушул көпчүлүк өлкөлөргө өзүнүн таасирин тийгизип өттү. Терс таасирин. Анан кийин айтсаңыз ушул сиз адис катары айтып өтүңүз. Миграция маселеси ушул пандемия учурунда кандай болду? Кандай таасир этти? Негизи пандемия бул Кыргызстанга эле эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык мамлекетке терс таасирин берди. Биринчиден жумуштар токтоду. Көп бизге окшогон Кыргызстандан мигрант жөнөткөн мигранттар биздин мамлекетибизге кайтып келди. Терс таасир жумуш акча которуулар азайды, мындай резко кескин түрдө деп айтсак болот. Келип бул жактан да жумушу жоктор көп жүрөт. Ушундай бир терс таасирлерин берип атат да. Анан бул негизги таасирлер болсо косвенный деп коет, орусча айтканда үйдө адамдар отуруп мындай мамилелер бузула баштады. Ушундай да бир таасирлери бар да, эч жака чыкпай, акча каражаттын жоктугунан болду. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Аймир эжем айтып өткөн суроонун жообуна 2 гана минута убакыт берилет. Сиздер чамдаңыздар, эртелетип бизге ушул миграция деген эмне деген суроого жооп бериңиздер. Дагы Талас облустук жаштар кеңеши жана координациялык кеңеш алып келген мындай жакшынакай белектерге ээ болуңуздар. Биз анда дагы толуктап кетсем, бул жакта суроого жооп келип калыптыр. Биздин жогоруда Аймир эжем айтып өткөн миграция эмне деген сурообузга жооп берген биздин телекөрүүчүлөрүбүз бар экен. Аягы 0894 менен аяктаган абонент туура жооп берген экен. Сиз жообун айтып өтсөңүз. Бунун жообу жөнөкөй. Миграция деген бул адамдын же бир нече топтордун бир жерден экинчи жерге кандай бир максат менен көчүүсү, жылуусу, ошол миграция деп айтылса болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, утуп алган жеңүүчүбүздү биз дагы коттуктап өтөбүз. Ал белекке удочканы биз менен байланышып эфирден соң алып кетесиз. Ооба. Анан кийин мынакей Аймир эже айтып өтсөңүз, Талас облустук жаштар кеңеши адам сатуунун алдын алуу боюнча координациялык ушундай кеңешме уюштуруп, ушундай иштерди аткарып келет. Мунун максаты эмне? Координациялык кеңеш бул өкүлчүлүктүн астында түзүлгөн кеңеш. Ал жерде Талас облустук жаштар кеңешинен башка мамлекеттик уюмдар да кирет. Ошол эле УВД кирет, мисалы азыр эсимде кимдер бар, өкмөттүк эмес уюмдар, ошо Талас ТВ дагы мүчө. Ошонун алкагында биз иш алып барып атабыз. Координациялык кеңеш ошо мыйзамдуу адамдарды Талас облус координациялык кеңеш ошо Талас областындагы мекемелердин баарын координация кылат дагы, элдер миграция туура кетсин, адам сатуунун курмандыгы болуп калбасын деген маселелердин үстүндө иш алып барат. Ошол иштин алкагында биз жаштар кеңеши жана Талас ТВ сиздерге окшогон партнерлор биргеликте ушундай викторина уюштуруп атабыз. Викторина деп калдык. Кийинки сурообузга өтө берели. Дагы телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн сурооңузду берип өтсөңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки сурообуз да өтө жөнөкөй эле. Мигрант деген ким? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, мигрант деген ким дейт? Бул эжекебиздин менимче оңой олтоң жөнөкөй эле баягы суроо болсо керек. Жообун бизге байланыш телефондорго 0704 86 35 30 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми ушул суроонун белегин айтып өтпөйсүзбү? Белеги, бул жерде көрсөтүлгөн паяльник, кыргызча кандай айтылат экен эсимден чыгып атат. Паяльник бар, ошол каралган. Жеңүүчү ошо паяльникти ала алат. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бул суроого дагы 2 гана минут берилет. Сиздер болсо биздин жогоруда экранда көрсөтүлгөн байланыш телефондорго WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жообун жөнөтүңүздөр. Анан дагы ушул эжекем айтып өткөн белекке ээ болуңуздар. Эже экөөбүз маегибизди улантсак, сиздер буга чейин иш алып барып келген адам сатууга каршы жаштар колдойлу аттуу маалыматтык компания тууралуу маалымат берип өтпөйсүзбү? Жаштар, бул маалыматтык компания азыр Кыргызстан боюнча жүрүп жатат.
Ал деген Кыргызстандын бардык областында жүрүп жатат дагы. Ошо жаштарды, негизи эле миграцияга жүргөн, кете турган адамдарды кантип туура чыгыш керек, мигрант деген ким, мисалы жумушка орношуп атканда кандай эрежелерди сакташ керек деген ушундай маалыматтын бардыгын элдин арасында жайылтып аткан компания болуп атат. Телевизордон, интернеттен, кандай булактар, маалымат булактары бар болсо, ошол жактан маалыматты ала алса болот. Ошо жаштар кеңеши бул иш-чараны Талас областу боюнча өткөзүп атат. Биздин бүгүнкү викторинадагы ошол маалыматтык компаниянын алкагында АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясынын колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы да болсо оюн өтүп жатат, убактысы өтүп жатат. Аймир эжеке, жогоруда айтып өткөн сурооңузду дагы бир жолу телекөрүүчүлөргө кайталап өтүңүз. Телекөрүүчүлөр, мигрант деген ким деген өтө жөнөкөй суроо. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушул суроого бизге жооп берсеңиздер болот. 0704 86 35 30 байланыш телефондорун терип. Ушул тапта биздин ушул сурообузга жооп берген биздин көрөрманыбыз бар экен. 0982 менен аяктаган абонентибиз туура жооп берген экен. Сиз туура жообун айтып өтсөңүз. Жообу да жөнөкөй эле, ошо миграцияда жүргөн, бир жерден экинчи жерге кандайдыр бир максат менен барган адамды мигрант дейбиз. Аял киши, эркек киши ал айырмасы жок, ошо мигрант. Жеңүүчү аталган көрөрманыбызды биз дагы куттуктап өтөбүз. Белегиңиз кут болсун. Аймир эже, кийинки суроону дароо эле берсеңиз. Дароо эле. Миграциянын түрлөрү, миграциянын кандай түрлөрү бар? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бул дагы жөнөкөй эле суроо болсо керек. Миграциянын түрлөрүнө жооп бериңиздер. Кандай түрлөрү бар? Балким мигрант болуп иштеп жүргөн биздин байкелерибиз, эжелерибиз, телекөрүүчүлөр бар, ошолордун баары билсе керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, муну дагы жогоруда көрсөтүлгөн телефон байланыш телефондорго WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, жообуңуздарды билдирсеңиздер болот. Ооба, Нуржанат, биз убакыт берип атабыз да, 2 мүнөттөнчү, 2 мүнөттө эч болбосо справочник мигранта, же болбосо интернеттен карап дагы ушул маалыматтарды алып алсаңыздар дагы менимче пайдалуу болот. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Аймир эжем кандай жакшы багыттарды берип жатат. Бул жактан да караңыздар, булактарды издеңиздер. Аймир эжекемдин жакшынакай белегин утуп алыңыздар. Ал эми Аймир эже ушул миграция белегин айтам деп унутуп койгон окшойм. Белегине бул жерге мектеп окуучусуна арналган сумка, ичинде бардык каражаттар менен дептерлер, бардык бала сумканы алып эле мектепке барырса болот. Дептер, ручка деген маселелердин баары ичинде камтылган. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, Талас облустук жаштар кеңеши координациялык кеңеш менен биргеликте ушундай демөөрчүлүк кылып 1 сентябрга карата да атайын белектерди алып келген экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, миграциянын түрлөрү деген суроого жооп берип, өзүңүздөрдүн белегиңиздерди алып кетсеңиздер болот. Убакыт кетип жатат. Тездетиңиздер, чамдаңыздар, белекти утуп алыңыздар. Сураныч, бул жактан дагы биздин коллегалар суранып атышат. Чалбай бизге сообщение жазыш керек. Сообщение түрүндө, текст түрүндө, бир гана текст түрүндө жазыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, интернет колдонуучулар, дагы бир жолу сураныч. Жалаң гана текст түрүндө жазыш керек. Анткени бул жерде техниканын иштөөсүнө бир аз тоскоол болуп калышы мүмкүн. Ооба, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Аймир эжем айтып өткөндөй эле чалууларды узатпайбыз, бир гана WhatsApp'тан билдирүү гана жазабыз. Үн дагы жөнөтпөйбүз. Текст түрүндө. Анан эже айтып өтсөңүз, ушу миграция дегенде эле бул Кыргызстандагы жумушсуздук деп билүүгө болобу? Суроого жооп берердин астында бул жакта байкасаңыз, жеңүүчүбүз ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул тапта эле биздин дагы бир жеңүүчүбүз бар экен. 7859 менен аяктаган абонентибиз кийинки кезектеги суроого жооп берип, өзүнүн белегин утуп алган экен. Суроонун жообун айта кетсеңиз. Суроонун жообу жөнөкөй. Миграциянын бул ички миграция болот. Мисалы Кыргызстандын ичинде Баткенден Ошко же Баткенден Бишкекке барып иштеген адам ички мигрант болот. Ал эми Кыргызстандан Россияга, Турцияга же башка мамлекеттерге барып иштеген адамдар, булар тышкы мигрант болот. Ошондо миграциянын эки түрү бар. Белеги көрөрманыбызда дагы куттуктап өтөбүз. Белеги сумка, жанагы мектепке каражаттар. Жогоруда биз айтып өткөн бардык окуу куралдары салынган окуу сумкасын кезектеги көрөрманыбыз утуп алды. Анан эжеке жогоруда айтылган суроомо жооп бериңиз. Мен бир аз алаксып кеттим. Сурообуз миграция дегенде эле биз өлкөдөгү жумушсуздукту айтууга негиз барбы? Жок, бул деген дүйнө жүзүндө тиешелүү, бардык мамлекетке тиешелүү маселе. Анткени адамдар өмүр бою бир жерден экинчи жерге жакшы жашоо үчүн, жумуш үчүн көчүп жүргөн. Кыргыздар негизи жашоосу мындай өмүр бою эле көчүп жүргөн, кочевники, көчмөндөр, мигранттар десек деле туура боло турган нерсе. Тем более глобализация убагында азыр Кыргызстандан Америкага барып иштеп, же Швецияга барып иштеш бул мындай жакшы эле көрүнүш деп ойлойм да. Анан бул Кыргызстанга эле эмес, бардык дүйнө жүзүнө эле тийиш.
бул терс таасирлери да бар, жакшы таасирлери да бар деп билсек болот, эми адамга жараша. Оюнубузду улантсак, ортодон учурдан пайдаланып, өзүңүздөн кийинки сурооңузду берип өтүңүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр, Талас облустук жаштар кеңешинин демөөрчүлүгү менен канчалаган белектер келип турат. Сиздер да оюнга тездетип катышып, активдүү катышып, өзүңүздөрдүн белегиңиздерди утуп алыңыздар. Ал эми кезектеги суроону Эмире эжекем узатмакчы. Кийинки сурообуз да жөнөкөй. Биз эмгек мигрант деп кимди айтабыз? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жөнөкөй суроо, эмгек мигранты деп кимди айтабыз? Белегине бул жерде азыркы заманга ылайык смарт саат деп коебуз. Ошондой белек каралган. Смарт саат. Смарт саат. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бул замандын талабына ылайык кол саат, Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, 0704 86 35 30 байланыш телефонуна WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, кол саатты утуп алыңыздар. Ал эми Эмире эжеке, эмгек мигранттарынын жаш өзгөчөлүгүнө токтолуп өтсөңүз, басымдуу бөлүгү ушу статистикага атаян. Статистикага таянсак, Кыргызстан боюнча алсак, 18 жаштан баштап ошо бир 45 жашка чейин сырткы, тышкы эмгек мигранттар деп айтып алабыз. Эмнеге 18 жаш дегенде, 18 жашка паспорт ала алат, мыйзамдуу түрдө мамлекеттен чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн 18ден 45ке чейин адамдар жашы ушундай мигранттар. Кыргызстандын ичинде миграция эгерде мисалы өзүбүз деле иштейбиз да, талаада болсо, анда 14 жаштан деп 14, 12, 14 жаштан уже балдар иштей берет. Бишкекте жумушта иштеген да бар, Кыргызстандын ичинде талааларда иштегендер жашы боюнча ушундай. Сурообузду кайталап өтсөк. Эмгек мигранты деген ким? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул жөнөкөй суроого жооп берип, өзүңүздөрдүн белегиңиздерди утуп алыңыздар. Анан дагы Эмире эже, бул миграция болгон мыйзамдуулуктар жооп бере берсеңиз. Дагы бир жооп береби? Кайталап койсо дагы бир. Миграцияга байланыштуу мыйзамдар тууралуу жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз адис катары. Эми бул жерде мыйзамдар көп, конкретно азыр бир мыйзамды айтпай эле коеюн, бирок тышкы миграция тиешелүү маселелер бар, ички миграция деген бар, жумушка орношуудагы маселелер каралган. Эми бул жерде көп. Мен анан көрчү кеңешим справочник мигранта деген тиркеме бар, Play Market'тен эле аны көчүрүп алып эле бардык маселелерди ушул жерден алса болот. Мен азыр конкретно бир законду айтпай эле коеюн, ал көп деле жардам бербейт. Демек, телекөрүүчүлөргө жакшы кеңеш болду. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул подсказка деп да койсом болот. Уюлдук телефондо атайын тиркеме бар экен, ушуну өзүңүздөр көчүрүп алып, миграциянын мыйзамдуулугу тууралуу маалымат алып алсаңыздар болот. Ал эми ушул тапта биздин жогоруда сиздерге жөнөткөн сурообузга жооп берген биздин абонентибиз бар экен, 22 67 сандары менен аяктаган абонентибиз сурообузга туура жооп берген экен. Эмире эже. Жоо, эмгек мигрант деген бул бир жерден экинчи жерге жумушка орношуу, иштөө, каражат табуу максатында барган адамды эмгек мигранты деп айта алабыз. Ал айырмасы жок, Кыргызстандын ичиндеби, сыртындабы, аял кишиби, эркек кишиби, ошол киши жумушка орношууга барган адам эмгек мигранты. Кийинки телекөрүүчүбүздү, жеңүүчүбүздү куттуктап коелу дагы. Кийинки суроону берсеңиз. Кийинки сурообуз биздин эфирдеги эң бир оор жана кызыктуу суроолордун бири деп айткым келет. Себеби дегенде, бул суроо мындай, белеги мультиварка, жакшы мультиварка, бул үй кожойкелерине мага өзүмө да керектүү нерсе. Суроо мындай: чет өлкөгө ишке орношууда кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Чет өлкөдө ишке орношууда кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бул суроого дагы жогоруда биз көрсөтүп өткөн, айтып өткөн номерге WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн жообуңуздарды айтыңыздар. Белегине мультиварка. Анан кийин Эмире эже, кийинки биз маегибизди улантсак, биздин жарандар иштеп акча табуу үчүн кабыл алган өлкөлөр, өзгөчө багыт алган өлкөлөр тууралуу кеп кылалычы. Менимче алдыңкы сапта ошо Россия мамлекети турса керек. Андан кийинки өлкөлөрдү санап берсеңиз. Нуржанат эмне болуп атат? Эгерде адамдын бул билим да өтө маанилүү болуп атат. Эгер адамдын билими мындай жогорку билимдүү болсо, тажрыйбасы көп болсо, ал көбүнчө тил билсе, биздин мигранттар Европага кетип атат, Америкага кетип атат. А эгер кара жумуш болсо, көбүнчө кара жумуш болсо, бул Турция менен Россияга кетип атышат. Эми ар кандай цифралар айтылып атат, бирок 600 миңден миллионго чейин кыргыздын жарандары Россияда жүрөт деген маалымат бар. Ошолордун жалпы мигранттардын ичинен пандемия убагында 20 миңдей Кыргызстанга кайтып келди деген дагы маалымат бар. Бул өтө чоң цифра. 20 миң адам ай сайын мисалы 15 миң рубльдан эле которулганда канча акча болот деп эсептеп көрүш керек. Бул чоң цифралар. Эң негизги багыттар бизде Россия, Турция, акыркы убактарда Южная Корея деген да келди.
маалыматтар. Телекөрүүчүлөрүбүздөн дагы бизге билдирүү калтырган жана суроонун жообун туура тапкан биздин көрөрманыбыз бар экен. Аягы 9653 менен аяктаган абонентибиз жоопко туура жооп берген экен суроого. Bunun жообу мындай, чет өлкөгө ишке орношуудан мурда мыйзамдуу жанагындай агенттиктер бар, ишке орноштурган. Ошолор аркылуу же өзү документтерин тапшырып, бара турган фирманы аныктоо, кандай шарттарды сунуштап атат, тамак ашы, жашаган жери, эс алуу күндөрү, айлык маяна канча алат деген баарын такташ керек. Жана медицинское страхование, страховканы эске алыш керек. Анан шарттуу түрдө келишим түзүш керек, документалдуу келишим түзүш керек. Жүр бар иштей берели, анан айлыгын берет деген маселе болбойт. Ал азыр заман эмес, андай болбойт. Анан бизде келишим түзүш керек, кол коюш керек. Келишим негизинде мыйзамдуу түрдө мамлекетке кириш керек. Мисалы Турцияга же Россияга же Америкага кетип баратса, ошо кирип аткан документтеринде жумуш максатында кирдим деп документтер туура толтуруш керек. Мисалы Турцияга кирип атканда көбүнчө турист катары кире беребиз. Биздики 90 күн деген визасы жок деген маселе бар да, бизде күнөө бар мигранттарга. Анан баргандан кийин, ишке орношкондон кийин тууган урук менен шарттуу түрдө байланышты сактап туруш керек. Өзүнүн жашоо тирилиги жөнүндө айтып туруш керек, биздикилер да билиш керек. Анан ошо элчилик, биздин консулдук кызматтар бар Кыргызстандын башка мамлекеттерде, ошол жерге учетко туруш керек. Ушул негизги эрежелер. Ушуларды сактаса, мындай бир гарантия бар да. Жогорудагы биздин телекөрүүчүбүз ушул суроого так жооп берген. Ооба. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы биздин жеңүүчү көрөрманыбызды куттуктап, Аймир эжекебиз кийинки суроон бермекчи. Кийинки сурообуз болсо, бизде азыр жана айтып кеттим, справочник мигранта деп. Биз азыр айтып аткан маалыматтарды, миграцияга тиешелүү маалыматтарды Кыргызстан жарандары кайсы булактардан алса болот? Ушул суроого жооп карап көрсөңүздөр болот. Телефон болобу, дарек болобу, же бир тиркемеби, ушундай бир булактар бар да, миграция тууралуу тастыкталган маалымат алган үчүн. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биздин студиябыздын коногу Аймира эжекебиз берген суроого сиздер 0704 86 35 30 номерине WhatsApp аркылуу жообун жөнөтүңүздөр. Ал эми азыркы тапта ушул биздин студиябыздын коногу болгон Талас облустук жаштар кеңешинин кеңешчиси Аймир эжекебиздер тарабынан дайындалган атайын социалдык ролик бар экен. Ошого назарыңыздарды бурабыз. Андан соң эфирибизде берүүбүздү кайрадан улантабыз. Таанышып алыңыз. Бул болот. Ал акча таап келүү үчүн чет өлкөгө кетүүгө камынып жатат. Адилет болсо болоттун досу. Ал Москвада ар кандай жумуштарда иштейт. Адилет болотту жумушка орноштурууга убада берет. Болот көп ойлонбостон бул сунушка макул болот. Москвага келгенде Адилет ага жасалма документтерди даярдап берет. Мына ушундай жол менен курулушчу болуп жумушка орношот. Көп убакыт өтпөй, жетекчилик аны башкалар менен чогуу белгиленген убакыттан көбүрөөк иштөөгө мажбурлайт. Андан соң айлыгын кечиктирип баштайт. Бир нече айдан соң болот иштеген фирма өзүн банкрот деп жарыялайт. Ошентип, ал жумушсуз жана акчасыз калды. Жардам сурап Адилетке кайрылмакчы болот. Бирок андан көптөн бери кабар жок эле. Ошентип, чоң шаарда өз алдынча жумуш издегенден башка аргасы түгөнөт. Бир күнү жумуш табууга жардам берем деген бир кыргызстандыкты жолуктурат. Кубанычтуу кабар уккан болот, дароо макул болот. Белгисиз адам аны унаасына отургузуп, шаардын сыртына алып кетет. Көйгөй ушуну менен эле жыйынтыкталбайт. Тааныбаган мекендеши аны белгисиз адамдарга таштап кетет. Алар болсо болоттун болгон документтерин тартып алып, талаада иштегенге мажбурлайт. Натыйжада ишенчээктиги менен маалыматтын жоктугу болотту кулчулукка туш кылат. Бирок соңунда ал ниети бузук адамдардын колунан качып чыгып, өз мекенине аман эсен жетет. Тилекке каршы мындай окуялар бүгүндө кайталанып, дали актуалдуулугун жоготпой келет. Мыйзамсыз миграциянын жана адам сатуунун курмандыгы болуп калбоо үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек. Телефонго справочник мигранта тиркемесин көчүрүп алып, ичиндеги маалыматтар менен таанышып туруу. Кыргыз Республикасынын консулдук, элчиликтеринин даректерин, номерларын сактап алуу. Мыйзамдуу ишке орноштуруу агенттиктери аркылуу жумуш издөө. Бара турган иштин шартын тактап,
келишимди онлайн түзүп, анан жол тартуу. Миграциялык карточканы толтуруп жатканда жумуш максатында кирүү деп белгилөө. Баргандан кийин 30 күндүн ичинде Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция боюнча бөлүмдөрүндө жашаган жери боюнча каттоого туруу. Учуру келгенде тийиштүү пенсия алуу үчүн эмгек келишимдин негизинде Россия Федерациясынын пенсиялык фондунан жеке камсыздандыруу номурун алуу. Паспорт, диплом жана башка жеке документтерди башкаларга бербөө. Жакындарга байма-бай өзүнүн акыбалы тууралуу маалымдап туруу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мыйзамдуу миграция телевикторинасы уланып жаткан учуру сиздер азыр биз суроо беребиз. Ошол суроолорго өзүңүздөрдүн жообуңуздарды WhatsApp жогоруда телефон номерлерине жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми ушул тапта биз жогоруда берген суроого жооп келип калган экен. 3973 сандары менен аяктаган абонент биздин Аймире жекемдин берген сурооуна туура жооп берген экен. Анын жообу миграция боюнча маалыматты кайдан алсак болот деген суроонун жообу. Азыр бизде Кыргызстан боюнча дүйнө жүзү боюнча Play Market деген Play-Markеттен справочник мигранта деген тиркемеден алса болот. Андан тышкары Кыргызстан боюнча иштеп аткан 0800 000 189 деген номер аркылуу алса болот. Ушул негизги эки тарап. Андан тышкары мамлекеттик миграция боюнча кызмат, бизге окшогон жергиликтүү уюмдар бар миграция менен иштеген. Мисалы Таласта жаштар кеңеши болсо, башка областтарда дагы башка уюмдардан алса болот. Негизги жолу ушундай. Белегине биз бас наушник караганбыз. Ошо бас наушниктин жеңүүчүсү болдуңуз. Чоң рахмат. Ал эми Аймиреже, убакыт туттурбайлы дагы кийинки суроого берсек, канчалык биз тез алып барып жатабыз, сиз тез суроо берип жатасыз, ошондо дагы бизге бөлүнгөн убакыт чектелип баратат. Нуржанат, мындай миграция дегенде эле бул жөн эле бир жерден бир жерге көчүү деп эстетпеш керек. Бизде азыр адам сатуу деген маселе бар. Дүйнө жүзүндө адам сатуу мурун эгер кара түстөгү Африкадан чыккан адамдар сатуу болсо, бул проблема жоюлган эмес. Адам сатуу деген азыркы күндө да бар. Бул бир кишини алдап, мажбурлап бир жерден бир жерге апарып сатып жиберүү, адам сатуу деген маселе, проблема бар. Ушул азыркы күндө конкреттүү түргө айтканда мен бир аз подсказка берип келдим биздин телегөрүүчүлөргө. Адам сатуу деп сиздер конкретно эмнени түшүнөсүздөр? Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, адам сатуу деп эмнени түшүнөсүздөр? Бул суроонун жообуна Белек бул суроонун жообуна чоң тармысыбыз каралган, бул тармысыбыз. Ушуну белекке беребиз. Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, бул жерде баарыңыздар көрүп турасыздар. Жогоруда Аймире эжем айтып өткөн суроонун жообун жооп берип, өзүңүздөрдүн белегиңиздерди утуп алыңыздар. Нуржанат, мен жообунду айтып койдум, суроо берердин астында түшүндүрүп да кеттим. Кечиресиз, анда кийинки суроого өтөлү. Жок, мен айткым келип атат, элдерге подсказка да бердим да, мындай жеңилирээк жооп берген оңоюраак болсун деп. Ардактуу телегөрүүчүлөр, балким баягы кыраак адамдар болсо байкап калган болуш керек. Ооба. Буйрса. Макул. Аны эмесе маегибизди улантсак, мынакей Аймире эже, ушул мигранттардын жашоо шарты кандай? Сиз адис катары миграция маселеси боюнча кеңешчи катары өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз, алардын укугун коргоодо биздин мамлекет тарабынан кандайдыр бир мыйзамдар каралганбы? Аны каяктан алса болот, жооп бере бериңиз. Мыйзамдар каралган, булактар бар, маалымат ала турган, жана жогоруда айтып кеттик. Андан тышкары шарттар ар бир жерде ар кандай. Азыркы заманда билимдүү болуш өтө маанилүү. Эгер өкүлчүлүккө барыш керекпи? Өкүлчүлүктүн өзүндө барбай эле бизге окшогон кызматтар бар, жана телефондор бар. Справочник мигрантага барса, ошолор мындай тезирээк жооп беришет деп айта алам. Ушул тапта биздин жогоруда айтып өткөн сурообузга жооп берген телекөрүүчүбүз бар экен. 17-20 менен аяктаган телекөрүүчүбүз биздин оюнубуздун жеңүүчүсү аталды. Адам сатуу азыркы күндө бул бир адамды коркутуп, мажбурлап бир жерден экинчи жерге иштетүү же сатуу максатында алып кеткен адамды ушу адам сатуунун курмандыгы деп биз эсептейбиз, ошентип билебиз. Белек утуп алган телекөрүүчүбүздү куттуктайбыз дагы. Кийинки суроого өтөбүз. Биз мен жогоруда айтып кеттим, легалдуу ишке орноштуруу агенттиктери жөнүндө айтып кеттим. Ошол легалдуу ишке орноштуруу агенттиктери эмне иш аткарат, алардын пайдасы эмнеде?
Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул суроого бизге түз байланышка WhatsApp аркылуу жооп берсеңиздер болот. Биздин белеги менен тааныштырып өтсөңүз. Буга да термос каралган, чаканыраак термосубуз бар. Ошо термос белеги алат жеңүүчү. Урматтуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу сураныч, жалаң текст түрүндө жооптор жөнөтсөңүздөр, аудио сообщение, чалуулар кабыл албайт. Мынакей Аймир эже, биз маегибизди улантсак, ошол миграция маселеси азыркы таптагы актуалдуу маселелердин бири. Анан кийин ошо мигранттарды чет мамлекеттерге жөнөтүүдө кандайдыр бир окутуудан өткөрүш керекпи? Ушундай талаптарды балким мамлекет тарабынан иштелип чыкса, сиздин ой пикириңиз кандай? Мигранттарыбыздын башка мамлекетке барып иштеп жаткан биздин жарандарыбыздын баягы саламаттыгына, коопсуздугуна кам көрүү болот беле? Ооба, атайын жана айтып аткан 100 күндүк кампания, Кыргызстан боюнча өтүп аткан кампания, могу сиздин аркаңызда да баннер турат, жаштар колдойт деген адамдарды сатууга каршы күрөшүү кампаниясы жүрүп жатат. Ошо компания как раз адамдарды кантип чыгыш керек, кандай жумушка орношуш керек, өзүнүн билимине жараша деген суроолорго жооп берүүчү компания да. Мамлекет тарабынан мамлекеттин атайын мамлекеттик миграция кызматы бар, ошол мекеме аркылуу иш алып баратат мамлекет. Ал эми бизге окшогон уюмдар, биз көмөк көрсөтүүчү, жардам берүүчү уюмдарбыз. Бул багытта ушундай иштер алып барылып атат. Ал эми ушул тапта биздин жогоруда айтып өткөн сурообузга жооп берген дагы көрөрманыбыз бар экен. 2087 сандары менен аяктаган абонентибиз жогоруда биз айтып өткөн суроого жооп берген экен. Биздин көрөрманыбызды куттуктайбыз дагы, жообун айтып өтүңүз. Суроо дагы ишке орноштуруу агенттиктери эмне иш кылат жана пайдасы кандай? Легалдуу, мыйзамдуу ишке орноштуруу агенттиктери өз аты айтып тургандай эле адамдарды ошол чет өлкөдө, Кыргызстанда легалдуу түрдө жумуш таап берип ишке орноштурган агенттиктер. Мисалы, мен кесибим боюнча мисалы врач болсом, Россияда ошол мага мыйзамдуу түрдө врач жумушун таап берген агенттик, ошол ишке орноштуруу агенттик болуп эсептелет. Анан агенттиктин өзгөчөлүгү бул бекер кызмат, бекер көрсөтпөйт, өзүнүн кызматы үчүн кандайдыр бир акы алат. Эми ар ким кандай сүйлөшөт. Анан ошол жерге барып иштеп, легалдуу жүрүшүнө, мыйзамдуу ишке орношуна гарантия берген мамлекеттен атайын уруксат, лицензия алган агенттик. Ошол мыйзамдуу иш алып барат. Кийинки суроого өтө берсек, жалпы телекөрүүчүлөргө дагы бир суроо берип кетели, убакыт чектелип баратат. Дагы биздин мигранттар билет, виза деген эмне? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, виза деген эмне? Бул суроого өзүңүздөрдүн пикириңиздерди 0704 86 35 30 номерине калтырыңыздар дагы. Белегин айтып өтсөңүз. Белегине бизде бул жерге атайын дыйкандар үчүн моундай набор каралган, күрөк, шиш күрөк, үйдө иштегенге ыңгайлуу каражаттар. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул айтылган белектерди биздин байланыш телефондорго WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөтүп, өзүңүздөрдүн белегиңиздерди утуп алыңыздар. Анан кийин эфирибиз аяктап баратканына байланыштуу сизге дагы маанилүү суроолорду берип калайлы. Телекөрүүчүлөр балким бар элек, мигрант боло элек телекөрүүчүлөр болсо маалымат алып алышсын. Баягы чет мамлекетке барганда учетко туруу маселеси. Ооба, шарттуу түрдө биздин Кыргызстандын жарандары чет мамлекетке кандай максатта болгону чыкпасын, окууга, иштөөгө, медициналык кызмат алууга чыккан болсо да консулдуктан, элчиликте бизге шарттуу түрдө каттоого туруш керек. Себебинде ошондо бизде Кыргызстан мамлекети, Кыргызстан билет да канча жаран каерде жүрөт. Кудай сактасын, бир кырсык болуп кетсе, бир жардам бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Мисалы, каттоого турбай эле барып калса, биз билбей калабыз да, Кыргызстан билбей калат канча жаранын какта жүргөнүнө. Анан ушул акыркы кездерде баягы айрымдарга маалым мекен карт тууралуу айта кетсеңиз. Маалыматыңыз барбы? Мекен карт тууралуу маалыматым бар. Аны деле эмеден справочник мигранта деген кызматтан. Мен эмнеге справочник мигранта деп атам? Азыр көп маалымат берген эфирге батпай калат маалымат. Ошо справочник мигранта деген бардык суроолоруна жооп ошол жакта бар. Телекөрүүчүлөргө сурооңузду дагы бир ирет кайталап өтсөңүз. Виза деген эмне? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, виза деген эмне деген жөнөкөй суроого өзүңүздөрдүн жообуңуздарды берсеңиздер болот дегенче болбой биздин ушул суроого жооп берген телекөрүүчүбүз бар экен. 0805 сандары менен аяктаган абонентибиз ушул суроого жооп берген экен. Жообун айтып өтүңүз. Бул виза деген атайын бир мамлекет экинчи мамлекеттин жаранына ошо мамлекетке кирүүгө, кандайдыр бир максат менен кирүүгө уруксат берген документ. Мүмкүн иштөө максатында, окуу максатында же турист же бизнес кылуу максатында кирүүгө уруксат берген документ, виза, паспортко жабыштырылат.
Белектерди жеңип алган телекөрүүчүбүздү куттуктайбыз дагы. Кийинки суроого өтөлү. Кийинки суроого өтсөк, кийинки суроо визанын кандай түрлөрү бар? Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, визанын кандай түрлөрү бар? Бул суроого сиздер өзүңүздөр жооп калтырсаңыздар болот. Менин оюмча акыркы суроолордон болду окшойт. Биз канчалык тездетпейли, убакыт учканкуш дегендей аягына келип калган экен. Анан Эмиреж айтсаңыз, биз бөлүнгөн убакыттагы өзүнүн соңуна келип калды да. Анан сизге соңку эркин микрофон болсун, баягы мигранттарга баягы өзүңүздүн бере турган кеп кеңешиңиз. Мигранттарга акыркы суроону жообун кандай кылабыз? Суроонун жообун сиз жооп берген соң алабыз, эгер келсе. Мигранттарга бере турган кеңешим чыгардын астында атайын биз жогоруда айтылып кеткен роликте көрсөтүлгөн телефондорго, даректерге кайрылып, толук маалыматты алып, анан чыгыш керек. Себеби дегенде азыр дүйнө жүзүндө риск, коркунучтар өтө көп. Ошол справочник мигранта, биз айткан түз байланыш номерлер, таласта болсоңор жаштар кеңешинин кеңсеси деген көп варианттар бар. Ошолорго кайрылып, кеңеш алып анан кириңиздер. Ушул тапта биздин жогоруда айтып өткөн сурообузга жооп берген көрөрманыбыз бар экен. 6693 сандары менен аяктаган абонентибиз ушул белекти утуп алган экен. 6693 сандары менен аяктаган абонентибизди акыркы белекти утушу менен куттуктайбыз. Анан дагы мынакей убакыт учканкуш дегендей канчалык эртелетпейли биздин берүүбүз соңуна келип калган экен. Эмиреже, мынакей сизге чоң рахмат. Адам баласы үчүн эң баалуу байлыктардын бири болгон алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип кеткениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, миграция маселеси боюнча болгон берүүбүздүн коногу менен дагы бир ирет тааныштырып кетсек, Талас облустук жаштар кеңешинин миграция боюнча кеңешчиси Аймира Жумашева болду. Өлкөбүз өнүгүбөстүн, миграция маселеси жоюлсун деген жакшы каалоо тилектер менен эфирибизде жыйынтыктамакчыбыз. Нуржанат, бир кошумча тез эле биздин престерибизди тилекке каршы бүгүн баарын ойнотконго жетишпей калдык. Таластыбыны карап туруңуздар. Биз кийинки дагы викторинаны өткүзүп, калган престерди ойнотабыз. Бул сентябрда болот. Таластыбыны карап туруңуздар. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, сентябрдын башында бул жерде биз канчалык тездетпейли калып калган белектерди сентябрдын айынын башында дагы ушундай викториналык оюн уюштуруп, сиздер менен бирге маек курабыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен эфирибизде жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бул Асан жакшы жумуш издеп Москвага барууну чечти. Асан миграцияда жүрүп алдоолорго жана башка терс көрүнүштөргө, айрыкча документтери жок көйгөйлөргө кабылган мигранттардын окуяларын көп уккан. Ошондуктан Асан